Атомиде семи мастер болуу үчүн кандай кыймыл аракеттерди жасаш керек? Бул видеодо ушул боюнча сиздер менен кенен бөлүшөйүн деп чечтим. Өзүмдүн башыман өткөзгөн опытым менен ачык айкын бөлүшөмүн. Маркетинг план боюнча эмес, именно личностно кандай даярдандым, кандай результаттарды алдым, ошол боюнча болот. Анда эмесе кеттик. Азыркы учурда мен Atomi компаниясында семи мастер статусундамын. Семи мастер деген мастер продажга чейинки акционный статус билебиз. Биринчи статус Atomиде мастер продаж деп айтылат. Бирок мастер продажга жетүү чынында кыйын экен. Биздин новичок партнерлорго поддержка болсун деп компания акционный статус чыгарган семи мастер деп. Мен азыр ошол семи мастер статусундамын. Мен жаңы компанияга келген кезде жөн гана потребитель болом деген максат менен келгенмин. Эч кандай сетевойго үйлешпеймин, мага кереги жок, мага только продукциясы керек деп келгенмин да. Мен уже ал кезде Турциядан, Европадан, Кытайдан товар заказ кылып жүргөнмүн. Бул системаны билгеним үчүн регистрация мага андай кыйын болгон жок. Регистрация болгум келбейт, даналарымды таштагым келбейт деген бизде жана каршылыктар бар го. Менде андай каршылык болгон жок да, себеби мен сайттарга регистрация болуп жүрүп көнүп калганмын. Мага бул страшно эмес болчу да. Регистрация болдум жөн эле, өзүмө товар заказ кылып жүрдүм, мага продукциясы жакты, с удовольствием колдонуп жүрдүм. Анан кийин акырын менде ой пайда боло баштады. Мен бул жерде доходко чыксам кандай болот? Мен колуман келеби, кылып көрсөмбү деп жүрүп акыры баштадым. Иштеп баштадым деген кезде эле уже кыйынчылыктар башталды менде. Көпчүлүк новичокторго бул нерсе тааныш. Бардык жаңы баштагандар үчүн менин ситуациям сизге да тааныш деп ойлоймун. Биринчи эле өзүмдүн теплый окруженияман баштадым. Эжелерим, сиңдилерим, жеңгелерим, падушкаларым биринен дагы отклик болгон жок. Менин сыйлап гана, мени капа болуп калбасын деп гана регистрация болуп койгондор болду, бирок өздөрүнө эч бир самостоятельно заказ кетиришкен жок да. Бир эки нерсесин мен берип көрдүм, колдонуп көр, жакса заказ кылып турасың деп. Но анда деле отклик болгон жок. Прям жакты, давай, антмынт деп мага ошо өзүмдүн жакын окружениямда эч кимиси кызыгып же продукциясын алган жок, же иштейм деген кызыгуусун көргөзгөн жок. Анан эмне кылдым? Социальный сеттерге чыгыш керек деп Instagram алып барып баштадым. Кийин TikTok чыкты. TikTokко видеолор киргизип баштадым. Кийин подписчиктерим көбөйүп TikTokто прямой эфирлерге чыгып баштадым и прямой эфирлерде сатып баштадым. Ошентип менде биринчи клиенттерим пайда болду. Ошентип менде биринчи партнерлорум пайда болду. Билебиз, ошо Атомиде мен аябай подписчиктерим жакшы чогулуп, блогум, тиктогумда актив көбөйүп, прям сонун болуп келаткан кезде Кыргызстанда тиктокту блокировка кылып коюшту. Анан мен аккаунтумду таштаганга туура келди, себеби ал кезде уже блок болду, тиктокко кире албайт экенбиз деген менде түшүнүк калды да. Кийин Instagramга упор кылып баштадым, бирок Instagramдан TikTokто келгендей актив болгон жок, азыраак болуп атты. Но бирин экиден болуп атты да. Ага деле Кудайга шүгүр. Көрсө, бул нерсеге эмне влиять этет экен? Мен өзүмдүн үстүнөн да иштеп баштадым да. Карасам меники аябай с трудом болуп баштады да. Могу TikTokум сонун болуп келатат, прям клиенттер келип баштады, партнерлор келип баштады. Мен регистрация болом, мен мону заказ кылам дегендер келип баштаган кезде TikTok блок болуп калды. Ошол менен мен активимди жоготтум. Жаңы клиенттер, жаңы партнерлор келе турган потогум жабылып калды десем болот да. Ошентип мен өзүмдүн үстүмөн иштеп баштадым. Тренингине катышып баштадым и өзүмдөгү болгон коркууларды таптым да. Өзүмдө болгон коркууларым, менде кандай коркуу? Мисалы, сетевойдо иштеп атат деп мени эч ким түзүшпөй коет деген коркуум бар экен. Мен жана окружениям менен мамилемди да үзгүм келбейт. Атомиди дагы таштагым келбей калды да уже. Мен бул видеодо сиздер менен ачык сүйлөшөмүн. Менде кандай кадамдар болду, кандай обученияларды өтүп, кандай результаттарга чыгып атамын, өзүмдүн үстүмдөн кантип иштедим, ошолор боюнча ачык айтып беремин. Эгер кимге пайдалуу болсо, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Бул сиздерден мага обратная связь, то что менин айткан сөздөрүм у вас откликается. Сизге кандайдыр бир поддержка, үмүт, ушул жерде доходко чыксам болот экен деген сиздерде үмүт пайда болгон болсо, мен ошол нерсеге дагы ыраазы болом, себеби компаниянын продукциялары өтө жакшы сапатта, муну колдонуш керек. Бул
продукция менен бир гана өзүбүз эмес, өзүбүздүн жакындарыбыз дагы колдонсо жакшы да. Ошон үчүн эгер сизге видео пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыз. Өзүмдүн үстүмдөн кантип иштедим, ошентип өзүмдүн каршылыктарымды таап баштадым. Биздин психикабыз менен акылыбыздын каалоосу ар кандай болгон кезде биз ал нерсеге бара албайт экенбиз. Мен ошону түшүндүм. Ошентип өзүмдүн үстүмө көп иштеп жүргөн кезде бир күнү ушундай бир новость угуп калдым да. VPN скачивать этип, TikTokко кирип, кайра TikTok алып барса болот деген информация угуп калдым дагы. Мага ошол нерсе чоң үмүт берди. Бирок менин наставниктерим айтышты, эгерде сен бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, башка мамлекеттерден дагы клиент партнерлорду кааласаң, баракчаңды орус тилинде алып барганың жакшы. Себеби орус тилинде информация жакшы кабыл алынат. Анан чет жакта жүргөндөр көбүнчө орусча мышленияда болгон үчүн, орусча сүйлөгөн окруженияда болгон үчүн алар үчүн доступно болот деген сунуш түштү. Ошол сунушту кабыл алдым дагы. TikTok баракчамды орусча алып барып баштадым. Мен ошентип баракчамды орусча алып барып баштаган кезде мага чет мамлекеттерден дагы клиенттер пайда болуп баштады. Өздөрү жазышат. Менин эң чоң максатым ушул болчу да, мага клиенттер, партнерлор өздөрү жазып кайрылышса деп ниет кылганмын. Ошол ниетимдегидей мага чет мамлекеттерден, көбүнчө Европадан өздөрү жазып баштады. Мен кантип заказ кылсам болот? Мага могул керек? Жардам бере аласыңбы? Мен регистрация болгум келет деп мага ушундай каттар түшө баштады. Эми менин ошол кездеги состояниямды элестетип коюңуздар. Мен ушунчалык өзүмө ыраазы болуп кетиптим ошол наставниктеримдин сөзүн угуп, орусча алып барып атканым үчүн чет мамлекеттерден клиенттер, партнерлор пайда болуп баштаганына. Ошентип мен TikTok баракчамды нолдон баштадым. Азыр где-то 1,5 миң подписчигим бар, бирок активность жакшы болуп баштады. Буга дагы эмне керек? Жөн эле TikTok ачып коюп эле, ал жерде ата эмне деп жазып койсоң, клиенттердин баардыгы өздөрү сага кайрылышпайт. Ал жерге дагы менет кылыш керек, контент тартыш керек. Контент тартканда дагы ошо сизди көрүп аткан клиенттин потребностин деп коебуз, бойлун жаба турган, проблемасын чече ала турган сиз кандай сунуш бересиз, ошол боюнча контент тартыш керек да. Видеолорду киргизип туруш керек. Качан гана сизди көрүп аткан киши сизден пайда алса, сизден жардам алышына көзү жеткен кезде гана, сизге ишенген кезде гана ал сизге жазат. Ошон үчүн ал нерсенин үстүнөн постоянно иштеш керек. Бир күн тартып, бир күн тартпай койсоңуз, бир күн тартып, бир жума жоголуп кетсеңиз, анда сиздин активностьуңуз жоголот. Клиенттерди сиз күтпөй эле койсоңуз болот. Мен 1,5 жыл TikTok тартканмын без результата. Элестетиңиз, 1,5 жыл мен күнүгө бирден, экиден видео киргизет болчумун и без результата. Ошол нерсе дагы мени токтоткон жок. Кайра тарып жүрөм. Себеби ошол процесс мага жагып калды да. Видео тартып, видео киргизген процесс мага аябай жагып калды. И ошол нерседен улам мен бул нерсени таштабай 1,5 жыл элестетиңиз, бир күн калтырбай видео киргизип жүрдүм. Бирок бир дагы комментарий болгон эмес. Лайк басат, бирок комментарий жазышпайт. Подписка болуп коюшат, бирок мындай клиент болоюн, партнер болоюн деген бир да киши катталган эмес мага. Элестетиңиз, качан гана мен өзүмдүн үстүмдөн иштеп, өзүмдүн каршылыктарымды, өзүмдүн коркууларым менен иштегенден кийин гана ошол клиенттер, партнерлор пайда болуп баштады. Ошон үчүн сизге клиент келиш үчүн биринчи сиз ошол клиентти кабыл алганга даяр болушуңуз керек экен. Ал клиент келсе, сиз кандай жооп бересиз? Ошол проблемасын чечкенге сиз жардам бергенге даяр болгонуңузда гана ошол клиенттер келип баштайт экен. Эгер сиз ичиңизден кишилер келсе, мен ага жооп бере албай калам деген коркууңуз болсо, партнер болуп келе турган болсо, мен ал партнерду дальше алып кетишти билбейм деген каршылыктарыңыз болсо, өзүңүздүн ичиңизде сизге клиент келбейт экен. Биринчи өзүңүз ичиңизде даяр болушуңуз керек экен. Ошол киши келсе, мен анын бойлун жаап аламын, проблемасын чечкенге жардам бере аламын деген өзүңүздө внутренняя готовность болуш керек экен. Анан дагы таалыкпай эмгектениш керек. Социальный сеттерге чыккыңыз келеби? Пожалуйста, күнүгө видео тартыңыз, күнүгө киргизиңиз, күнүгө комментарийлерге жооп бериңиз, активностьуңузду көбөйтүңүз. Качан гана сизди экран артындагы киши постоянно көрүп турса, ошончолук сизге ишеними артып, анан сизге жазып, сиз менен байланышып, сизге клиент болуп калышы мүмкүн, сизге же партнер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздүн ичиңизден гана даяр болуп, мен даярмын, проблемасын чечип бере аламын, заказ кылганды үйрөтө аламын,
регистрация кылганды үйрөтө аламын, башка мамлекеттер менен иштешкенди үйрөтө аламын деп өзүңүз ичиңизден гана даяр болуп жөн гана отура берсеңиз, сизге эч ким келбейт да. Сизге бирөө келиш үчүн сизди көрүш керек, сиз Атамиде иштейсиз, сиз активный экениңизди көрүш керек, сизге ишенсе болот экенин көрүш керек. Сиз бир күн бар, бир күн жок болуп калсаңыз, ал ишеним пайда кылбайт кишидечи. Ошон үчүн постоянно көрүнүп турганга аракет кылышыңыз керек. Сизге келе турган клиенттин же партнердун ордуна өзүңүздү коюп көрүңүз. Сиз кимге көбүрөөк ишенесиз? Күнүгө лентаңыздан мен мисалы мени көрүп турсаңыз, күнүгө прям мени көрө берсеңиз, мага ишенип каласыз да. Мен ар бир айткан сөзүмө ишенип каласыз. Бир гана мен эмес, башкандай эле пример кылып көрсөңүздөр болот да. Сиз постоянно кимди көрөсүз, ал кишиге ишеним артып каласыз. Эмне десе, ал киши менен уже макулдашып баштайсыз дагы. Ошол жанагы сизге суроо турганда, мен мисалы Атамиге барсамбы же барбасамбы, Атаминин продукциясын колдонуп көрсөмбү же көрбөсөмбү деген суроо пайда болгон кезде, сиз жанагы Атамидеги күнүгө көрүп жүргөн активный кишини элестетесиз дагы, ошол кишиге барганга аракет кыласыз, ошол киши менен байланышканга аракет кыласыз и байланышасыз дагы да. Ошон үчүн өзүңүздүн ичиңиздеги болуп аткан каршылыктарга дагы жооп табышыңыз керек. Мисалы, Атамин продукциясы кымбат деген сизде ой бар болгон болсо, сизге клиенттериңиз келип ошол оюңузду эле кайра доказывать эте берет экен да. Атамин продукциясы кымбат, Атамин продукциясы андай, мындай деп сиздин ичиңизде кандай каршылыктарыңыз бар болсо, клиенттериңиз сизге жазып аткан киши сизге комментарий жасабы, личкаңызга жасабы, же болбосо лично жолугуп каласыздарбы, ошол сиздин ичиңизде болгон каршылыкты эле айтып берет, көргөзүп берет. Ошон үчүн биринчи өзүңүз сатышыңыз керек. Атамин продукциясы сизге кандай? Сиз алат белеңиз, алсаңыз кандай себептерден алат элеңиз? Ошол нерселерди контент кылып чыгарсаңыз дагы болот. Во-первых, сиз өзүңүзгө сатып атасыз, ошо Атамин продукциясы жакшы, ушуну алыш керек деген ойду. Во-вторых, сиз аны контент кылып чыгарсаңыз дагы, сизге жөн гана контент болуп, видео болуп, ал лентаңызга чыгып калбастан, ал сизди көрүп аткан кишилердин дагы каршылыктарын жаап, сизге клиент болуп же болбосо партнер болуп келишине сиз өзүңүз көпүрө болуп бересиз, мост түзөсүз клиентиңиз менен өзүңүздүн ортоңузда. Ошон үчүн Атами кандай компания экенин билесиз, продукциясы кандай экенин билесиз, эч токтогоңуз деймин. Офлайн дагы иштеш керек, онлайн дагы иштеш керек. Офлайн болбойт деп айтпаймын. Офлайн иштеген өтө жакшы. Клиенттер менен жүзмө жүз көрүшүп, алар менен сүйлөшүп отурганга эмне жетсин турабы, бирок онлайнды дагы унутпаш керек. Эгер масштабка чыгам десеңиз, эгер бир гана Кыргызстандын ичинде же болбосо бир эле шаардын ичинде калып калбай, масштабка чыгам десеңиз, башка мамлекеттерден, башка шаарлардан сизге клиент, партнерлор келишин кааласаңыз, сөзсүз онлайнга чыгыш керек. Мисалы, бир эле видео тартып койсоңуз, аны Инстаграмга да жүктөсөңүз болот, ТикТокко да жүктөсөңүз болот, Ютубка жүктөсөңүз болот, дагы кандай соц тармактарын колдонсоңуз, баардык жака колдонсоңуз болот. Сиз сүйүп колдонгон продукцияны, качествосы жакшы продукцияны бир гана сиз эмес, башкалар дагы колдонгонго акысы бар. Сизге окшогон, мага окшогон, бизге окшогон жөнөкөй эле калк мыкты сапаттагы продукцияны колдонгонго Атами возможность берип атат. Ошол возможность менен сиз бөлүшүп атасыз. Ошону унутпашыңыз керек. Эгерде сиз азыр Атамин клиенти эмес болсоңуз, Атамин продукциясын колдонуп көргүм келет деген оюңуз бар болсо, же Атамиге партнер болуу оюңузда бар болсо, менин командама кошулсаңыз болот. Ушул видеонун астына байланышуу үчүн ссылка коюп коем.